1975 yılı 4-cü kurs okup oturmuşum. Военный подготовкада мынау неме алдағы Қойташта лагерь бар военный. Ошадан зор болгондон ошадан бизди баа кое туруп анан кийин военный делодон бизди мени окуудан жетишпей калгандан кийин мени киргизбей койбоду экзаменге. Анан ошол менен мени окуудан айдап чыкты. Окуудан чыгарылып калдым мен. Аттымды айтып ошо кирбедим мен. 2010 апрель күнү. Анан кийин жаңы айтып ошондо кабыл алып, анан кийин жанагындай болду. Анан кийин кечти көп, кеч окуп отурган экен. Анан кийин мен мурдураак жатып туруп, анан кийин кинопрово боюнча бир совещание болуп атты. Анан кийин алар менен жөнөтүп койгондон мени кабыл албады. Анан кийин мени бир айын кабыл алган, мен мындай салкын кабыл алдым. Не керек бар? Анан кийин мен барып отуруп, көпөчөнө отуруп калдым. Анан кийин кеч окуп ачып бердим. Анан мени көтөрүп чогуу. Анан кийин ачып алып, "Ой, Батыр, кулак сенде айта бер" деди. Мен айтып аттым. Атам топ-топчу, апам саатчы, анан кийин орус тилин билбегенден ушундай иш болду дегенден дедим айтты. Сен эмне белетиң мага айтып атсың? Мен сени агайың болбосом, я ректоруң болбосом, я мугалимиң болбосом, сен мага эмне анын баарын айтып атсың деп салкын кабыл алды. Мен сизге депутат Верховный Совет эстери катары келдим деп. Мен сенин агайыңды тааныбайм. Мен бир рет Таушаниевди тааныйм деди. Мен ыйлабырдым жанагындай деди. Анан бетартып кирип болуп калды. Чөтөн салып кой деди. Анан кийин атың ким сенин? Батыр. Фамилияң ким? Каяктан болосуң деп сурап калды. Мен фамилиямды айттым, атымды айттым, анан кийин кайерден экенин айткан жок. Ой, Батыр, сен өзүңдүн бага элегиңе өзүң салып жүргөн жигит экенсиң деди. Атым ким деди? Бешнали. Атым жок. Сен мени ташта өйдөрсүңбү деди. Көрсө мени Юсара Бешнали өнүп экен деди. Анан ошо менен анан кийин Кудай айтып көңүл ачылып, анан кийин Таушаниевди концерт мен көрдүмчө. Салмарбек, ой, мени бир мындайра жыйыным келип калыптыр, иши кыйынчылык болуптур, сабагына кыйналып калыптыр, бир мүмкүнчүлүк болсо бир карап, анан кийин карап, анан